Саламатсыңар балдар. 6 класстын математика предметине арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүн силер менен өтүлө турган темабыз төмөндөгүдөй сабактын темасын жазып алгыла. Сабактын темасы графиктер. Сабактын темасын да бир жолу кайталап коеюн. Графиктер сабактын жүрүшүндө график түшүнүгү менен таанышабыз. Ошондой эле график сызууну үйрөнөбүз жана графиктер боюнча мисалдарды иштейбиз. Демек балдар, бүгүнкү сабактын темасы бул графиктер. А дегенде биз график сөзүнө токтоло кетели. График сөзү гректин графикос сөзү болуп, бизче которгондо чийме деген маанини берет. Ал эми математикада эки чоңдуктун бири экинчисине карата кандай өзгөрүүсүн көрсөткөн сызык график деп аталат экен. Демек балдар, биз практикада же болбосо жашообузда көптөгөн чоңдуктарды жакшы билебиз. Ал чоңдуктардын арасында албетте көз карандылык жашайт. Мына ошол көз карандылыкты балдар график менен же болбосо чийме менен көрсөтүү бизге оңоюраак туудурат. Анткени ошол чийме менен ошол эки чоңдуктун арасындагы көз карандылыкты оңой байкоого болот балдар. Демек математикада график бул эки чоңдуктун арасындагы көз карандылыкты чийме менен көрсөтүү жана ошол чийме график экендигин айтып турат. Графиктер негизинен эки түргө бөлүнөт. Биринчиси ийри сызыктуу график, экинчиси түз сызыктуу график. Же болбосо ийри сызык, же болбосо түз сызык деп айтсак болот. Албетте, бул графиктерди балдар биз тегиздикте же болбосо координаталар системасында карайбыз. Ийри сызыктуу графикти мынакей тик бурчтуу координаталар системасына карай турган болсок төмөндөгүдөй болот. Мынакей x, y бул өзгөрмөлөр эки чоңдукту көрсөтүп турат. Алардын арасындагы көз карандылыкты мынакей ийри сызыктуу график көрсөтүп турат. Кийинкиси түз сызыктуу, мына ушул x, y өзгөрмөсүнүн же болбосо эки чоңдуктун арасында көз карандылыкты түз сызык аркылуу берип турат экен. Анда эмесе балдар, келгиле биринчи мисалыбызды иштеп көрөлү. Бир күндүн саат 2ден баштап 12ге чейинки абанын температурасын өзгөрүшүн графиги дейт. Демек, бир кандайдыр бир күндө саат 2ден баштап 12ге чейинки абанын температурасынын өзгөрүшүнүн графигин сызат экенбиз. Бул жерде төмөндөгүдөй таблицада маанилери көрсөтүлгөн. Мында x бул убакыт, y температура. Убакытты сааттар менен, ал эми температураны градус менен өлчөп жазабыз. Бул x өзгөрмөсүнүн катарындагы сандар, булар ошол сааттарды көрсөтөт экен. Ал эми y өзгөрмөсүнүн же болбосо y чоңдугунун катарындагы маанилер, булар ошол градусту көрсөтүп турат экен. Демек, саат 2де минус 2 градус болуптур, 3дө 0 градус, 4дө 4 градус, 6да 7 градус, 9да саат 5 градус жылуу болгон экен. Ал эми 12де 1 градус жылуу болгон экен. Эми бул жерде биринчи чоңдугубуз x бул убакытты көрсөтүп турат. Ал эми температура бул экинчи чоңдук болуп, y өзгөрмөсү менен бизге белгиленип турат. Бул жерде албетте убакыт өтүшү менен температура жогорулап же болбосо төмөндөшү анын көз карандылыгын бизге көрсөтүп турат. Мына ошол көз карандылыкты биз математикада график аркылуу беребиз. Тик бурчтуу координаталар системасында. Анда эмесе мен алардын арасында көз карандылыкты чийме менен же болбосо графигин сызууну баштайын. Аны кантип сыза баштаймын. Жогорудагыдай эле биринчи маанилери бул саат 2де минус 2 градус алган. Демек, x-тан 2 санын тауып, y-тан минус 2 саны менен туташтырсам тик бурчтуу, анда a чекити пайда болот. Бул a чекити саат 2деги минус 2 градус суук экендигин көрсөтүп турган чекит болуп эсептелинет. Кийинки маанилери саат 3дө 0 градус алган. Демек, x-та 3-тү алып, ал эми y-та 0 болсо, анда x огуна же болбосо абсцисса огундагы 3 маанисиндеги b чекити болот. Демек, b чекити
saat 3'tөгү 0 градус температураны көрсөтүп турган чекит болуп эсептелинет. Кийинки маанилерин ала турган болсок, бул saat 4'тө 4 градус жылуу дейт. Демек, x огунан 4 аламын, y огунан 4 маанилерин аламын, анда алардын туташтыруусунда с чекити пайда болот. С чекити saat 4'төгү 4 градус жылуу экендигин бизге көрсөтүп турган чекит. Кийинки маанилери x-та 6, y-та 7 дейт. Демек, saat 6'да 7 градус жылуу деген маанини бизге d чекити көрсөтүп турат экен. Кийинкиси saat 9'да 5 градус жылуу дейт. Демек, x-тан 9'ды аламын, ал эми y-тан 5'ти аламын. Анда алардын кесишүүсүндө m чекити турат. M чекити бул saat 9'дагы 5 градус жылуу экендигин көрсөткөн чекит болуп эсептелинет. Акыркы чекитибиз бул жерде saat 12'де 1 градус жылуу болгон дейт. Демек, x-тан 12'ни аламын, y-тан 1'ди алсам, кесишинде кандайдыр бир n чекити пайда болот. N чекити saat 12'де 1 градус жылуу экендигин көрсөткөн чекит болуп эсептелинет. Демек, биз saat 2'ден баштап 12'ге чейинки абанын температурасын көрсөткөн графиктин чекиттерин таап алдык. Эми ушул чекиттерди улама улай, же болбосо катарынан биз туташтырып төмөндөгүдөй чиймен алабыз. Мынакей A, B, C, D, M, N. Бул чийме ушул X жана Y чоңдуктарынын көз карандылыгын көрсөткөн график болуп эсептелинет. Же болбосо saat 2'ден баштап 12'ге чейинки абанын температурасы кандай өзгөргөндүгүн көрсөткөн график болуп эсептелинет экен. Эми ушул графиктен пайдаланып балдар, биз ушул saat 2'ден баштап 12'ге чейинки абанын температурасынын ар бир сааттагы маанилерин карап көрсөк болот. Же болбосо ошондой эле ушул убакта абанын температурасы кайсыл учурда өтө суук, кайсыл учурда өтө жылуу болгондугун дагы байкасак болот экен. Мисалы үчүн, saat 7'де абанын температурасы канча болгондугун биле турган болсок, анда x-тан 7 маанисин алып, ошол x огуна перпендикуляр кеткен түз сызык жүргүзсөк, албетте графикке чейин, жана андан y огуна да перпендикуляр түшүрсөк, анын мааниси 6,6-ны бизге көрсөтүп турат. Демек, saat 7'де 6,6 градус жылуу экендигин бизге К чекити аркылуу биле алат экенбиз. Мынакей балдар, биз ошол графиктин ири сызыктуу графигин көрдүк. Эми келгиле дагы эки чоңдуктун арасында көз карандылык түз сызык аркылуу график түрүндө берилип калышы мүмкүн. Анда эмесе келгиле экинчи мисалыбызды иштеп көрөлү. Убакытты Т саат аркылуу, жолду S километр аркылуу белгилейли. Автоунаа 50 километр саат туруктуу ылдамдык менен жүрсө, анын графигин сызгыла дейт. Демек, убакытты Т, жолду S аркылуу белгилесек, автоунаа туруктуу ылдамдык менен, туруктуу деген ар дайым 50 километр саат менен жүргөн экен. Анда анын графигин сызгыла дейт. Бул жерде эки чоңдук бар. Биринчиси убакыт, экинчиси басып өткөн жол. Жол болсо S деп айтсак болот. Бул жерде автоунаа туруктуу саатына 50 километр жүрө турган болсо, анда таблица төмөндөгүдөй түзүлөт. Бул жерде биринчи Т бул убакыт, S бул басып өткөн жол. Т бул саат аркылуу беребиз, ал эми S'ти биз километр аркылуу беребиз. Бул таблица балдар бизге ушул эки чоңдуктун, жол болсо убакыт менен басып өткөн жолдун арасындагы көз карандылыгын сызуучу графикти сызууга жардам берген таблица болуп эсептелинет. Демек, убакыт 0 болгондо, же болбосо баштапкы убакытта анда аралык 0 болгон басып өткөн жол, андан кийин убакыт 1 болсо, ал саатына 50 километр жүргөндүктөн, демек 1 саатта 50 километр жүрмөк, демек 50 километр. Экинчи маанисин карай турган болсок, үчүнчү 2 саатта анда 100 километр болот албетте.
Ал эми 5 саатта болсо анда 250 километр болот. Ал эми 8 саатта анда канча километр болот балдар? Бул жерде 8 саатта 400 километр болот экен. Демек, мунун графиктерин сызабыз. Биринчи маанисин кое турган болсок, бул жерде убакыт 0 болсо, анда аралыкта 0 болот экен. Демек, бул координаталар башталышы же болбосо О чекитин бизге берет. Кийинки, эгерде 1 саат өткөндөн кийин 50 километр жүргөндүгүн биз бул жерде T'дан 1'di, ал эми S'тен 50'ünü кесилиштирип, экинчи чекитти алабыз. Ал экинчи чекит А чекити болсун. Үчүнчү мааниси 2 саат өтсө, анда 100 километр жүрмөк. Де болбосо T'дан 2, S'тен 100. Анда кийинки Б чекити пайда болот. Демек, Б чекити саат 2'де же болбосо 2 сааттан кийин 100 километр жүргөндүгүн автоунаанын албетте бизге көрсөтүүчү чекит болуп эсептелинет экен. Ал эми 5 саат жүрө турган болсо, анда 250 километр жүрөт экен. Демек, T'дан 5, ал эми S'тен 250 экен. Демек, ал кийинки С чекити болот экен. Демек, С чекити 5 саатта 250 километр жүрө тургандыгын бизге көрсөтүп турат. Кийинкиси 8 саатта 400 километр жүрмөк дейт. Демек, 8 саатты T'дан алабыз, ал эми S'тен 400 километрди көрүп турабыз. Демек, бул жерде кийинки Д чекити пайда болот экен. Демек, биз ушул 2 Т же болбосо С эки чоңдуктун арасында көз карандылыгынын графигин сызган атабыз. Бул жерде мен Т же болбосо ОТ огундагы маанилерди 0дөн баштап 12ге чейин бирдикесиндерди сызып алганмын. Ал эми ОС огун бул жерде 0дөн баштап 50ге чейин же болбосо бирдикесиндилерди кыскартып 50 деп белгилеп алганмын. Же болбосо бирдикесинди бул 0дөн баштап 50ге чейинки алган. 50, андан 100, 150 и жана башка кеткен ушул октун бирдикесиндилери экен. Эми мен бул жердеги табылган чекиттерди туташтырып, улама улайы, мен ушул көз карандылыктын графигин аламын. Албетте, убакыт менен басып өткөн жолдун. Анда төмөндөгүдөй түз сызык пайда болот экен. Эми балдар, бул жерде бул эки чоңдуктун арасындагы көз карандылыкты биз түз пропорциялуулук деп айтсак болот. Анткени биз билебиз, түз пропорциялуулук, эгерде эки чоңдуктун бири канчага чоңойсо, экинчиси дагы ошончо эсе чоңойсо, анда бул чоңдуктар бири-бирине түз пропорциялуу болот деп айтканбыз. Демек, түз пропорциялуулуктун графиги түз сызык экендигин мына бул графиктен байкасак болот экен. Жана бул жерде айта турган нерсе балдар, бул жерде биз убакыттын баштапкы убагынан баштап ошол 8 саатка чейинки анын графигин сызып өттүк. Эми жалпы канча кетсе дагы же болбосо ушул түз сызык чексиз кете тургандыгын айтсак болот. Демек, мынакей анын графигин дагы созсок болот экен. Жана бул жерде көрүп турганыңардай, мына бул графиктен ошол убакыттын өткөн убагында автомашинанын жүрүүсү же болбосо басып өткөн жолу бул жерде түз сызыкты көрсөтүп тургандыгын мунул анимациядан байкасак болот экен. Анда эмесе балдар, келгиле мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. Төмөнкү графиктен кайсы убакыттарында эң жылуу жана эң суук учурларын тапкыла дейт. Демек балдар, бул силерге суроо. Бул жерде төмөндөгүдөй X жана Y окторун көрүп турасыңар. X мында саат, ал эми Y бул температураны көрсөткөн өзгөрмө болуп эсептелинет экен. Жана бул жерде графикти көрүп турасыңар. Ушул графиктен силер ошол бир күндүк ченелген абанын температурасынын графигин көрүп турасыңар. Демек, бул жерде кайсыл учурда ушул графиктен пайдаланып
эң суук жана эң жылуу учурларын көрсөтүшүңөр керек. Демек, мен силерге төмөндөгүдөй жооптор сунуштаймын. Биринчи, саат 18-де өтө жылуу болгон, эң жылуу. Ал эми 3-тө эң суук учур катталган. Экинчи, саат 12-де эң жылуу, ал эми 3-тө эң суук учурлар катталган. Демек, убакытты мен силерге коюп жиберейин. Туура жоопту тапкыла. Туура жоопту тапкан болсоңор керек. Анда эмесе мен туура жоопту айта берейин. Демек, экинчи жооп туура. Саат 12-де эң жылуу, ал эми 3-тө эң суук учур катталган. Эми булардын кайсыл учурда эң жылуу жана кайсыл учурда эң суук экендигин кантип аныктайт экенбиз? Албетте, бул жерде эң жылуулугун биз кантип белгилейбиз? Аларды мынакей. Бул жердеги графиктеги өйдө жакка барып, кайра ылдый жакка түшкөн жери анын жылуу болгондугун көрсөтүп турат балдар. Же болбосо кийинки бул максималдуу чекиттер болуп эсептелинет. Буларды кийинки сабактарыбызда да өтөбүз. Демек, бул жерде эң чоң же болбосо максималдуу чекиттерди белгилей турган болсок, мынакей бул дөбөчөлөрдү белгилейт экенбиз. Эми ушулардын ичинен эң чоңу кайсыл? Y огуна карата. Албетте бул. Демек, ушул эң жылуу катталган абанын температурасы болуп эсептелинет экен. Демек, А чекити болот. Эми анын координаталарын ала турган болсок, мынакей 5 градус жылуу болуптур. Демек, саат 12-де экен. Демек, саат 12-де эң жылуу учур катталган. Ал эми эң суук боло турган болсо, мынакей төмөндөгүдөй дөбөчөлөр ал ылдыйга келип, кайра өйдөгө кеткен учурлар. Бул минималдуу чекиттер болуп эсептелинет. Аларды санай турган болсок, мынакей жана бул жерде. Эми ушулардын эң ылдыйы кайсыл болуп эсептелинет? Албетте бул. Демек, ушул чекит ошол 24 саат убакыттын ичиндеги эң суук катталган абанын температурасы болот экен. Анын координаталарын ала турган болсок, -6 градус суук дейт. Ал эми саат 3 экендигин көрүп турабыз. Демек, 3-тө эң суук учур катталган экен. Мынакей балдар, биз ошол графиктин жардамы менен эки чоңдуктун арасындагы көз карандылыкты байкай алабыз жана алардын арасындагы бир канча суроолорго ушул график аркылуу жооп берсек болот экен. Анда эмесе кийинки мисалыбызды иштейли. Айлананын радиусу 1 сантиметр, 1,5 сантиметр, 2 сантиметрге чоңойсо, анын узундугу кандай өзгөрөрүн график түрүндө көрсөткүлө дейт. Демек, айлананын радиусу 1, 1,5 жана 2 сантиметрге чоңойсо, анын узундугу кандай өзгөрөрүн график түрүндө көрсөтүшүбүз керек экен. Демек, бизге төмөндөгүдөй айлана берилиптир. Бул айлананын радиусу ОА экен. Бул жерде радиусту көрүп турабыз. Бул ошол айлананын борбору менен айлананын четиндеги чекиттин арасындагы аралыкты ошол айлананын радиусу деп атаганбыз. Ал эми бул жерде айлананын узундугу деген түшүнүк бар. Ошол айлананын четиндеги жалпы узундук ошол айлананын узундугу экендиги бизге белгилүү. Бул жерде төмөндөгүдөй таблица түзсөк болот. Айлананын узундугун С чоң С менен белгилегенбиз. Ал сантиметр болсун. Ал эми радиусу кичине R же болбосо чоң R менен дагы белгилесек болот. Демек, айлананын радиусу 1 жана 1,5-2 сантиметр боло турган болсо, анда анын узундугу канчага өзгөрөрүн биз көрүшүбүз керек. Демек, айлананын узундугун биз С барабар 2πr экендигин жакшы билебиз. Бул жерде π 3,14 жакындаштырылган түрдө барабар. Демек, эгерде айлананын радиусу 1 сантиметр боло турган болсо, анда R'дин ордуна 1'ди койсок, анда С барабар 2π көбөйтүлгөн 1, бул барабар 2π, ал 3,14-кө көбөйтсөк 2-ни 6,13-кө барабар болот экен. Ал эми экинчисин кое турган болсок, анда
айлананын радиусу 1,15 сантиметр боло турган болсо, анда 2 пи көбөйтүлгөн 1,15 бул барабар 3 пи, 3 көбөйтүлгөн 3,14 бул жакындаштырылган түрдө 9,14кө барабар экен. Кийинки таблицаны толтура турган болсок, эгер айлананын радиусу 2ге барабар болсо, же болбосо 2 сантиметр болсо, анда бул жерде айлананын узундугу канчага барабар болуп калат? Албетте жакындаштырылган түрдө 12,16га барабар экен. Демек биз берилген таблицаны толтуруп алдык. Андан кийин графикти сызууну баштайлы. Демек бул жерде эки өзгөрмө, ал айлананын радиусу жана анын узундугу болуп эсептелинет. Демек аларда биринчи R барабар 1 болсо, анда S барабар 6,13кө барабар экен. Мынакей графигин сызган атам. Экинчи, бул жерде М чекити пайда болду. Экинчи 1,15 болсо, R, анда S 9,14кө барабар болот экен. Мынакей бул кийинки N чекити. Кийинки мааниси, эгерде R барабар 2 сантиметр болсо, айлананын узундугу 12,16 деген жакындаштырылган түрдө барабар болот экен. Ал L чекити бизге берет. Демек бул жерде 3 чекити туташтыра турган болсок, анда биз ушул айланалардын узундугунун ошондой эле радиусу менен болгон арасында көз карандылыкты көрсөткөн төмөндөгүдөй график болот экен. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбызда биз графиктер жөнүндө өттүк. Ал графиктер менен ушул жашообуздагы же болбосо практикадагы эки чоңдуктун арасындагы көз карандылыкты сызып көрсөтсөк болот экен. Анда эмесе келерки сабакка чейин саламатта калгыла.